Baş tartуу жөнүндө чечимдер чыгарылган деп атасыз. Siz bugün kayradan bana iş kozgozan Siz азыр выступление кылып атасыз. Bugün azır men бұл жақта ийимдин өкүлчүлүгүн туура эмес маалымат берип атат деп мен жалпы кыргыз элине айтам. Далил жок деп табылса дагы менин 688 добушум кайра артка кайрылып калууна келтирилген жок. Урматтуу Борборлук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, жок дегенде силер мыйзам бузбагыла. Бул фальсификация. Бул заранее жазылган бир почерк менен жазылган 02 ноябрь 2025 жылы жазылган арыз. Буну эч ким карабаш керек эле. Бирок карап туруп менин добуштарымы кыркып салдыңар. Айтып атпайм. 5 декабрда кылмыш иши кылмыш жаза кодексинин 195 беренесимен козголгон. Добуштар саталуу боюнча. Ошол боюнча азыркы атайын тергөө иштери жүрүп жатат. Карапайым эл билиш керек. Мынчалык грязный играны эч ким жасабаш керек эле. Президенттин ушундай жакшы ою бар эле. Президент хотел честный выборы. Урматтуу Борборлук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Кызыкхан Атибаевнан айтып кеткен азыркы арызы боюнча бизде ички иштер министрлигинде маалымат жок экен. Бул номер 8 Алай шайлоо округуна кайрылган экен. Эгерде Кызыкхан Атибаевна биздин кызматкерлерге арзуматыңыз болсо арыз жазсаңыз болот. Бизде ички иликтөө кызматы бар. Бул нерсе президенттин аброюна өтө чоң шек келтирет. Кечирилгис шек келтирет. Аброюн экиле орган түшүрүп коет президенттин. Бул соттор, күч органдары, анан БШК. Азыр айтышып өтүштү, мени күнөөлөп кетти. Бул эки аялдын WhatsApp группада сүйлөшкөнүнө мен жооп бербейм. Урматтуу ички иштер министрлиги, силер азыр кайрадан задний число менен мага атайлап жасап атасыздар. Тескерисинче башка округтар боюнча жыйынтык чыккан. Биз Борборлук шайлоо комиссиясы, биз тергөөчү эмеспиз, прокурор эмеспиз, сот эмеспиз. Келиңиздер, Жылыз Айтбаевна, сизде сөз барбы? Эгерде каалооңуз болсо, пожалуйста, кааласаңыз буяка. Урматтуу Борборлук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу төрага. Мен далил менен айта алам. 8 шайлоо округундагы ошол эми биз ОИК деп коюп атабыз, окружная избирательная комиссия деп. Фальсификация менен, кадимкиде фальсификация менен тиги 5249 5514 УШКны жокко чыгарды. Мына менин колумда арыз. Ыкчам аракеттигин тобу ушул эки арызга таянган, ошондой эле видеого таянган. Мына арызда жазып атат. Бирок мен таң калдым. Шунча прокурорлор, Улукбек Комурбекович Насирдинов дейт, Алай районунун прокурору, Таштанбек уулу Кара-Суу районунун прокурорунун орун басары, Сыдыков Азамат Бектурсу Чоң Алай районунун прокурору, Иманалиев болсо милициянын полковниги, Сарыков болсо Чоң Алай милициянын полковниги, Рыскулов Данияр, Кара-Суу, Калыев Тастан дейт, Алай райондук бөлүмүнүн башчысы, ГКМ менен УКМКнын, ошондой эле Баямановдор. Мына ушул эки арызга таяныптыр. Бир почерк менен жазылган. И таң калыштуу, ушунчалык полковниктери кагаз менен, арыз менен иштегенди билбегени мен аябай өкүндүрдү. Бул эки арыз тең Мирбек уулу, Муратбек уулу Мирлан, анан кийин Сыймык, Санжар уулу Сыймык. Бул арыздын датасын карап көргүлө, урматтуу Борборлук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Бул арыз жазылган 02 ноябрь 2025 жылы. Өкө тең 02 ноябрь 2025 жылы жазып атат. Анан ушул шайлоо башталып электе, шайлоо болсо өзүңөр билесиңер 2025 жылы 10 ноябрда башталган. Эми ушул арызды кантип булар? Мына урматтуу ушул жерде отурган полковниктер. Кантип ушул арызды основасына алды да өзүнүн ыкчам аракеттин тобунун отурумунда. Бул биринчиден, бул фальсификация. Бул заранее жазылган бир почерк менен жазылган 02 ноябрь 2025 жылы жазылган арыз. Буну эч ким карабаш керек эле, бирок карап туруп
менин добуштарымы кыркып салдыңар. Ойык. Ал эми ушул эле Muratbek уулу Мирлан жазып атат. УШКнын 55-14, 52-49, 52-50-нün участкаларын дейт жокко чыгаргыла дейт. А эмне үчүн 52-50 жокко чыгарылган жок? Мына ушундай суроо. А ОИКтин начальниги, биздин жетекчиси Мамут Молдобаевич. Мен сурадым да, силер чыгарды, мен уккан жокпуз. Бир дагы талапкерди чакырган жок, урматтуу төрага, урматтуу УШКнын мүчөлөрү. Бирөөбүздү да чакырбай туруп, анан өзүнчө туюктан туюк эч кимге айтпай туруп, мына ушундай чечим чыгарып коет. 52 менен гана, 52-49 менен 55-14-тү алып салуу боюнча. Болгондо дагы кечирип коесуңар. Фальсификация менен жазылган арыздын негизинде. Мен полковниктерге таң калдым. Бул маселе боюнча, конечно, укук органдарга берилет. Ар бир ушул полковниктердин мына ушундай фальсификация кылганы. Аны саз келгенсип видеону алып келишет. 27-округ, Иссык-Кульская область, Аксуйский район. Ошол жердеги видеону алып келип туруп, 52-49-га чапташтырып, 55-14-га. Менин добушум алып атат. Аны мен доказать еттим, аны мына бүтүндөй кыргызстандыктар көрүп атат. Азыркы могу дагы азыр тарады. Урматтуу мекендештер, тарады. Ошон үчүн мен силерден суранам, урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, жок дегенде силер мыйзам бузбагыла. Мен дагы иштедим, зампредседатель болуп БШКнын. Бербей койду Мамут Молдобаевич. Ал тоже жооп берет мыйзамдын алдында. Анын үстүнөн дагы арыз жазылат күч органдарына. Мынтип айтат, сиздин фамилияңыз жок чечимде дейт. Мен сизге бербейм дейт. ОИКтин чечимин. Бул бир. Экинчиден, өткөндө Шабнандын кабинетине отуруп, дагы звонок этип, дагы бир чечимдер барбы десем, арыз жазып коюн ушу жерде деп. Себеби коридор караңгы, мен ылдый болуп жаза албайм, көзүм менен проблема, Шабнандан сурандым эле. Кабинетине кирип арыз жазып алайынчы деп. Билесиңерби? Эч кандай башка чечим болбойт. Ушул чечимди БШК карайт, ошол чечимден кийин гана биз окружной комиссиянын окончательный чечимин берем деди. Мен ага ишениптирмин. Анан бүгүн кайрадан звонок этип атам да, эми аялдарда интуиция аябай күчтүү. Сиз мындай окружнойдукун берип койдуңузбу, берген жоксузбу? А то тиги бардыңарга звонок этип аттым, качан карайсыңар, пожалобам деп. Узарбек мырзага да барыңыздарга звонок этип аттым. Бул каралбады. Көрсө, ал атайын, мен мындай грязный, настолько пас схеманы көргөн жокмун. Ал болсо, биринчиден, мен азыр бүтөм. Бул фактыларды айтпасак болбойт. Эл журт билиш керек. Бул мекендештер бар билиш керек. Президенттен баштап жөнөкөй карапайым эл билиш керек. Мынчалык грязный играны эч ким жасабаш керек эле. Президенттин ушундай жакшы ою бар эле. Президент хотел честный выборы, таза выборды. Аягында эмне болуп атат? Да, шайлоо участкасынын ичинде абдан сонун таза выбор өттү. Административный ресурс болгон жок. Бирок эмне үчүн биз своим честным трудом, ошол эл мага добушун берсе, эмне үчүн азыр момундай интрига менен мен чабылып калышым керек? Сиз айтпайын да, мына атайын милицияны МВДден чакырдык. Айттыңыз сиз, фальсификация, видео баштуу укпайдык ба? Сиз азыр выступление кылып атасыз да? Азыр, хорошо. Эми мен аягына дери чыгып коеюн. Ооба, жыйынтыктаңыз. Мына, мен айтайын дегеним, урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Эртелиби кечпи, мен дагы Борбор шайлоо комиссиясында иштеп кеттим. Мен дагы кайсы бир жерде туура эмес кылып койсом жооп берип калам. Точно так ким иштесе, сөзсүз жооп берип калат. Мен сиздерден суранам. Видеода фальсификация, алар ссылка жасаган арыздары дагы фальсификация. Бул фальсификацияны силер кабыл албагыла. 8-округду четке каккыла.
Анан айтып атат, биз эмне үчүн 3 күндө өтүп кеткен арызыңызды карайбыз деп. Булар болсо кечирип коесуңар. 1 ай мурунку жазылган арызды карап туруп, чечим чыгарып атат. Бул Кудайга да жакпаган иш деп эсептейм. Эми аягында урматтуу төрага, урматтуу менин бывший коллегаларым, ар бир шайлоодо ар бир талапкер үмүт менен чыгат. Айрыкча менин возрастымда ачык эле айтайын, мага оңой болгон жок. Мен жөө кыдырып, Мекенчил партиясында анда биздин партияга эч ким келгиси келген эмес. Мен Равшан Сабиров, Камчыбек Ташиев, анда Садриним абакта болчу. Ушул методду колдонуп биз добуш алганбыз. Көчө кыдырып, айыл кыдырып, ар бир үйгө кирип, чынында эле менин бутум мозоль болуп туруп, мына ушул тапкан эмес, эл мага ишенип берген добушун эч ким ойнобош керек. Бул азыр президентке жетсе, мен ойлойм президент туура жыйынтык чыгарат. Ал Конституциянын гаранты катары. Ал менин бывший болобу же азырдабы эсептейби, соратниги катары, коллегасы катары. Алар кыйналып турганда мен аларды таштаган жокмун, саткан жокмун, сатылган да жокмун. Мыйзамсыздык эмес. Абакка жатып калганда единственный мен көп жылдары ошолордун жанында болдум. Мен мыйзамсыздыкка кабылып калганда, мен ойлойм, генерал Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров, могу жерде фальсификация бар экен. Бул жерде туура эмес чечим кабылып турбойбу? БШК эмне үчүн муну кабыл алып атасыңар деп балким бир ооз сөз айтып коер деген үмүт менен сиздерге мына азыр кайрылып атам. Бул фальсификация. Мен чынын айтсам, мындай фальсификацияны өмүрүмдө көргөн жокмун. 46 жыл иштедим. Эми сөзүмдүн аягында. Мынеке, башка дагы жалоптар бар экен. Анда эмне үчүн башка талапкерлерге, ошол эле Нуржамал Төрөбековго эмне үчүн органдын адамдары караган жоксуңар? Биз угайлык. Анан экинчиден, Жылыз айтпайын. ооба, мен бүтүрөм. Эми мындай да, мени эжедепсиң, тынчтыгыным. Действительно, мага тяжело. Потому что я своим честным трудом работал. Нельзя вот этого пропустить. Бул тарыхта калып калат алтыным. Бул тарыхта калганда дагы өтө жаман кара тамгалар менен жазылып калат. Тынчтыгыным, не допускай этого. Биринчиден, экинчиден, мени бүткөнгө дагы 2 минут бер, бүттү ошону менен. Мен оюм чачылып атат да, түшүнүп турам. Ну, хозяин кабинета ты, хозяин кресла ты, не дави, пожалуйста, Мен айтайын дегеним, урматтуу ушул жерде отурган бардыгыңарга кайрылып кетем. Мен ошол эле 8-чи окружной комиссиянын жыйынтыгын тааныбайм. Мен ойлойм, бүтүндөй кыргызстандыктар тааныбайт деп. Экинчиден, ошол видеону тастыктап, бүт барын тең Facebook'ка кой бердик. Үчүнчүдөн, урматтуу менин коллегаларым, азыркы кабыл алып аткан БШК 8-чи округ боюнча тарыхта мындай жаман нерсени калтырбагыла. Кабыл албагыла. Даярдалган оргкомитет каяктан даярдалган, фальсификация менен даярдалган эмени. Мен силерден суранам. Бул нерсе президенттин аброюна өтө чоң шек келтирет. Кечирилгис шек келтирет. Аброюн эки эле орган түшүрүп коет президенттин. Бул соттор, күч органдары, анан БШК. Рахмат. Башка эч ким. Ошон үчүн ушул жерде абдан абройлуу кишилер отурасыңар, урматтуу Борбор шайлоо комиссиянын мүчөлөрү. Эч качан эл берген добушту силер албагыла. Ал эл деле, ансыз деле аябай араң зорго ушунчалык көрдүңөр, протест келбей койду выборго. Выборга жакшы катышып берди, 300 миңге ашыкча. Жок, мындан да көп жакшы катышат эле. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, не допускайте фальсификацияны. Рахмат. Кийинки сөз Макилов Султан Бейшенбеков сизге, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин басма сөз кызматынын башчысы. Азыр уктуңуз. Ушул мондай так комиссияга айтыңыз маалыматтарды. Саламатсыздарбы? Урматтуу Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү,
урматтуу коноктор, катышуучулар. Жылыскан Атибаевнан айтып кеткен азыркы арызы боюнча бизде ички иштер министрлигинде маалымат жок экен. Бул номер 8 Алай шайлоо округуна кайрылган экен. Эгерде Жылыскан Атибаевна биздин кызматкерлерге арзуматыңыз болсо, арыз жазсаңыз болот. Бизде ички бийликтөө кызматы бар. Бир кызматкер катышкан болсо, биз мыйзам чегинде чараларды көрөбүз. Сиз жана айткан полковникти атасыз, башка айтып атасыз. Биз ички иштер министрлиги ачык иштейбиз. Бир да кызматкер могу шайлоо даярданыкта жана өткөрүүдө эч кандай саясий эч жака киришкен жок. Ошол себептен эгерде дооматтарыңыз болсо, арыз жазсаңыз, биз териштирип сизге мыйзам чегинде жоопторун беребиз. Ошондой эле номер 8 аймактык шайлоо округу боюнча Ош облустук ички иштер башкармалыгына 1 декабрда 25 жылы ыкчам маалымат келип түшкөн. Маалыматтын мазмуну 52-49 шайлоо участкасында шайлоо жүрүшүндө видеолор тараган добуш сатып боюнча жана башка ыкчам маалымат негизинде Ош облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгогон. 196 беренеси негизинде бул добуштарды сатып алуу боюнча кылмыш жаза кодексинин кылмыш иши азыр тергелип жатат. Бул боюнча дагы бир топ ыкчам маалыматтар бар. Ошол себептен атайын тергөө аракеттери да жүрүп атат. Бул кылмыш иши боюнча кошумча дагы тергөө жүрүшүндө маалыматтарын беребиз. Азыркы маалда кылмыш иши козголгон, тергелип жатат. Суроо 52-49 шайлоо участкасы Жылдыз Айтбаевнан айылында. Онда сиз жоопту айта аласызбы? Ошол жерде шайлоочулардын добушу сатып алуу фактысы болгон, именно ошол участканын жанында деп. Анан кийин бул бир. Экинчи суроо, баягы видео боюнча сөз болуп атпайбы? Бул башка видео деп. Ошол боюнча айткыла мындай. Себеби мындай да, Султан Бейшенбекович, милиция топтогон, милициянын берген маалыматынын негизинде 8-округтук шайлоо комиссиясы чечим чыгарган. Туурабы? Туура. Ошого мына сиздер жоопкерчиликтүү болуш керексиздер да, мындай маалыматтарга берген, официалдуу, расмий түрдө берген маалыматтарга. Туура айтасыз. Биз да азыр официалдуу маалымат берип атабыз. Бул жерде 8-округ боюнча 52-49 боюнча туура айтасыңар, видео материалдар да бар. Социалдык тармактарга тарады, ыкчамда биздин видео тасмаларыбыз бар. Ошондой эле оперативдүү бизде ыкчам маалыматтарыбыз бар. Ошол эле биздин оператив кызматкерлерде добуш сатып алуулардын ушул маалыматтары бар да. Ошол жерде добуш сатып алган, ошол жерде именно участокто акча тараткан, акча берген деген ошо азыр мен тергөө тийиштүү болгон үчүн ошон үчүн көп нерсени айта албай атам. Бирок бу жерде тергөө купуялыгы бар. Тергөө бүткөндөн кийин баарын айтып беребиз. Кандай сатып алган, кайсынча акча бергени, кандай болгону бүтүп бар. Ошол себептен берде кылмыш жаза кодексинин 195 берене менен кылмыш иши козголуп азыр тергелип жатат. Добуш сатып алуу боюнча. Азыр. Маскалыгы суроо барбы сиздерде? Бул боюнча берде видео дагы тийиштүү болот, ыкчам маалыматтар да бар. Ошол себептен ошол келген милиция келген ыкчам маалыматтардын баардыгы тиркелип, ошол себептен азыр кылмыш иши тергелип жатат. Сапарбекович, биринчи суроо. Урматтуу ички органдын кызматкери, бул маселеге абдан деталдуу караш керек. Бул жерде алган эки арыз эмне үчүн коёндой окшош? Мындай экспертиза болгон жокпу? Эмне? Муну жөн эле эксперт эмес, жөн эле кишилер көрүп атпайбы? Бул эки арызды мен жаңы эле көрдүм. Сизге тактап териштирип, сизге жообун берейин. Мен дагы мага деле азыр сиз көзүнчө дагы баарыңызга бир деле мага да жаңы эле берди. Бул боюнча мен териштирип, азыр эгер Жылыскан айым арыз жазса, териштирип жообун беребиз тез аранын ичинде. Акбал Калыновна, келиңиз. Саламатсыздар. Жылдыз Айтбаевна видеону таратып атпайбы жанагы соцсеттердечи? Башка Ысык көлдө болгон видео мага менин жумушума кошулуп атат депчи. Ошол видеонун тиешеси жокпу бул жака? Берде мындай атат. Бул видеону да карадык биз. Жылыскан Атибаевдин дагы дооматтарында бизге эске алып атабыз. Ошо андан да тышкары бизге ыкчам маалыматтар келген үчүн ошол себептен биз кылмыш иштин алкагында ушунун баарын текшерип, видеону да текшеребиз.
бизге ыкчам келген добуш сатып алуу боюнча дагы маалыматтарды текшерип, кошумча маалымат беребиз. Ошол себептен атайын тергөө иштери жүрүп атат бул боюнча. Кыз айтпайын, сизде суроо бар беле? Келиңиз. Полковник. Rahmat, жооп берсин. Жылыскан Атибаевна, мен сизди уктум. Жылыскан Атибаевна, мен азыр сизге коштоп кетейин. Мындай айтып атасыз, сиз ошол маалда туура. Ошол маалда биринчи катталгандан кийин текшерүү болуп атып, маалымат улам келип атат, ыкчам маалыматтар. Ошол себептен башында бияка туура эле маалымат берилген. Кылмыштын курамы жок болгон үчүн деп ошол маалда жок неме баш тартуу чечим чыгарылган кылмыш иш козгоодон. 5-декабрда кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп атат азыр. Мен сизге келсеңиз арыз жасасыз, тергөөчү дагы көчүрмөсүн берет, токтомдун кылмыш иш козгогонун. Ошол боюнча дагы мен айтып кетейин, мына ооба башында башында чечим чыгарылган ошондой кылмыштын курамы жок деп. Токтом 2 жолу чыкты. 5-декабрда прокурор менен бузулуп, бошолбостук. Азыр кылмыш иши тергелип атат. Атайын тергөө иштери жүрүп жатат. Себеби көрүп атасыңар, шайлоо болду. Шайлоодо мисалы үчүн мен деле маалымат каражаттан айтып чыкпадымбы? Болгону мынча маалымат түштү, канча болду? Ошондон бери көрүп атасыңар, социалдык тармактарда чыгып атат, башка жакта видеолор тарап атат. Жаңы добуш сатып алуулар боюнча келип атат, баардык маалыматтарды текшерип атабыз биз. Буга чейин да келген маалыматтарды текшерип, ыкчам маалыматтар да келип атат бизде. Баарын текшерип, ошол себептен мыйзам чегинде жабылып турат. 14-нө чейин биз болгон маалыматтарыбызды беребиз. Ар бир талапкер боюнча ошондон кийин анан кийин жалпы чечим чыгарылат. Ошол себептен бул маалымат боюнча да, сегизинчи округ боюнча дагы ыкчам маалыматтар келген. Ошол себептен биз кылмыш ишин козгоп, азыркы маалда атайын тергөө аракеттерин жүрүп атат. Мен сизге дагы азыр кайталап атам, Жылыскан Атибаевна. Айтып атпаймынбы? 5-декабрда кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин 195-беренеси менен козголгон. Добуштарды сатып алуу боюнча. Ошол боюнча азыркы атайын тергөө иштери жүрүп жатат. Эгер тийиштүү болсо, сизге токтомдун көчүрмөсүн беребиз. Козголуу боюнча. Рахмат, Жылдыз Айтбаевна. Жылдыз Айтбаевна, мага сурооңуз барбы Жок. дагы? Рахмат. Мага сурооңуз барбы дагы? Абжапар Гапурович, сөз сизде. Менде суроо бар. Добуштарды сатып алуу боюнча иш козголду деп атасыз. Ошо кайсы талапкер же кайсы талапкерлердин өкүлдөрү тарабынан экенин айта аласызбы азыр? Биз азыр ошол себептен тергөө жүрүп атабыз. Бир жерде кайсы бир талапкер азыр так айта албайбыз. Себеби тергөө иштери жүрүп атат. Бирок ушул 8-нчи округдун талапкерлери боюнча сөз болуп атат. Кылмыш иш ошол боюнча болуп атат.
Бу жерде видеодон тышкарыдагы ыкчам маалыматтар бар, ошол себептен азыр айта албай атабыз. Тергөө куялыгы боюнча. Токтом долбоору боюнча сунуштар барбы? Зат болсо 2002 жылы дагы ушундай жагдай болгон. Свердлов шайлоо округу боюнча анан милициянын мындай кызматкерлери келип айтып, анан биринчи орун алган талапкер четтеп экинчи орун алганга бергенбиз. Кийин бир убакыттан кийин кайра ошо экинчи орун алган талапкердин дагы добуш сатып алууга тиешеси болуп, анан баягы талаш маселе болуп калган ошол жерде. Ошондо кайра эле ушу ички иштер кызматкерлеринин справкасында ошо биринчи орун алган талапкердин күнөөсү жок деп калган да. Анан ушундай болуп калбайбы азыр дагы? Анткени өзүңүздөр эле чыгарып берген справкага бир жылдан кийин эле кайра башкача корутунду бергенсиздер да. Бул эми туура түшүнүш керек, бул эми шайлоочулардын добушу эң негизги чечүүчү маселе ошолордо да, шайлоочуларда. Анан шайлоонун жыйынтыгы биз азыр бекиткен атабыз. Ошон үчүн ар кандай суроолорго жооп алып алышыбыз керек да. Азыр Абжаппар Капурович айтып кетти, ошо кайсы талапкерге тиешеси бар, жанагы добуш сатып алып алган фактылар деп, же болбосо талапкердин өкүлдөрүнө деп ошол маанилүү да. Анткени бүгүн бекип кете берет, эртеңки күнү кандайдыр бир чечим чыгып калса, соттун чечимдери биз ошого да барышыбыз керек да. Кайра караган болуп. Азыр тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн азыр айта албайм. Кошумча маалымат берели кагаз түрүндө. Булар түшүнүктүү болду да, урматтуу коллегалар. Токтом долбоору боюнча сунуштар барбы, жокпу? Токтом долбоору добушка коюлат, ким макул добуш берсеңиздер. Очкеев макул. Мамбетаипов макул. 11 макул, токтом кабыл алынды. Урматтуу коллегалар, баяндамачыга сөз жок болсо, анда конокторду кайрыкпы? Келиңиздер Калкан Муштаковна, сөз болсо келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу комиссиянын катышуучулары. Бул жерде мен ОИКтин башчысы көрбөй атам, Сулайманов Турмамат мырзаны. Катышуусун суранам. Мен суроолорум бар эле. Жок, мындай да, биз талапкерлерди катышуусу эле карап койсок болмок. Бирок сиздерди сыйлап, Рахмат. катышсын, сөзүн айтсын, атайын мына ички иштер министрлигинин пресс-служба жетекчисин, тергөө бөлүмүнүн башчысын чакырдык да. Анан андай тартип жок. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, анда мен ушул биздин 9-чу ОИКтин 7 участкасынын жыйынтыгын жокко чыгарышкан, ОИК чыгарган. Ушул боюнча суроо берейин дедим эле, 27 арыз түшкөн. 27 арыздын кимдер жазган жана эмне жөнүндө? Ким жооп бере алат? Мондай кылайлык. Анда Султан Бейшенбекович Тубайлык. Анда сизде сурооңуз болсо, анда сурооңузду атасыз. Хорошо? Келиңиз анда. Султан Бейшенбекович. Урматтуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, урматтуу коноктор, катышуучулар. 9-чу аймактык шайлоо округу боюнча 25-жылдын 23 ноябрь күнү өзгөн райондук ички иштер башкармалыгына маалымат келип түшкөн. Анда номер 9 көп мандаттуу шайлоо округунун талапкери Кыдыралиева Кыргал Карымшаковна элдердин добуш сатып алуу максатында Кара Суу району ынтымак айыл өкмөтүнүн Жаңы Арык айылынын Сай участкасы тургундарына трансформатор койдуруп берем деп убадалап 50 000 сом акчасы каражаттан шайлоочуларга бергендиги Кара Суу району Жаңы Арык айыл аймагына караштуу Сай тургундарына WhatsApp тайпасында Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине депутатка талапкер Кыдыралиева шайлоодогу добуш берүү өтүнүчү менен чыгып, айылга керектелген трансформатор үчүн 100 000 сом бөлүп берүүнү убадалаганы. Анын 50 000 сомун алдын ала бергендиги, ошондой эле шайлоо бүткөндөн кийин калган 50 000 сомду алып калбасак, шайлоо аяктагандан кийин аны алуу мүмкүн болбой калышы мүмкүн экендиги жана башка айылдарда ар бир добуш үчүн 2 000 сомдон берилип жаткандыгы, Сай айылына 60 шайлоочу болгон үчүн жалпы 120 000 чыгарышы керектиги айтылган. Анын 20 000 сомун бербесе дагы жок дегенде 100 000 сомун алып калалы деп
Şimdi WhatsApp'ta талаптарына талап кеткен. Андан кийин дагы ыкчам бизге маалыматтар келген. Бул боюнча ушундай добуш сатаулар болоптур деп. Бул боюнча тергөө иштери жүрүп, азыркы маалда кылмыш иши козголуп, тергелип жатат. Ушундай эле 196 беренеси менен добуштар сатабы боюнча кылмыш иши козголгон. Азыр тергөө амалдары жүрүп жатат бул боюнча. Туурал Карымшаковна, сурооңуз болсо бериңиз. Бул жакка отуруп микрофон көрсөңүз. Урматтуу катышуучулар, урматтуу жалпы угуп аткан түз эфирден угуп аткан кыргыз эли. Мага жаңарыктагы болгон чечим боюнча мына азыр айтышып өтүштү, мени күнөөлөп кетти. Бул эки аялдын WhatsApp группада сүйлөшкөнүнө мен жооп бербейм. Бул боюнча Кара Суу шаарынын токтому турат колумда. Токтомдо жазылып турат, бир дагы факт аныкталган эмес деп. Урматтуу катышуучулар, урматтуу кыргыз эли, мен түз эфирден угуп аткан. Менин шайлоочуларым, бул жерде эч кандай далилденген эмес, бир нече жолу расследование болгон. Менин токтом мына менин колумда турат, урматтуу кыргызстандыктар. Экинчиден, мына бүгүн 9 округтун шайлоо комиссиясынын 8 номердеги 4 декабрь 25 жылдагы токтомун мен бүгүн кабыл алдым. Бүгүн колума тийди. Анда дагы мен мына 3 этажда Сулайманов Нурмамат агайды видеого тартып, сиз ушул отказ кыламын мен бербеймин сизге деп айтыңыз дегенден кийин гана ал киши мага мына саат 10:40 бүгүн чечимди берди. Мына менде видео фиксация турат, урматтуу туугандар. Экинчи, мен бүгүн мага суроо өтүп кетти деп атышат, Экинчи, мына 9 округтун шайлоо комиссиясынын 8 чечиминин негизинде жазылып турат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин Өзгөн райондук бөлүмү тарабынан 27 жолу билдирүү келип түшүп, алардын баары каралып чыгып, чечим кабыл алынып, жооптору берилди дейт. Түшкөн билдирүүдөгү каралган маселелердин баарында кылмыштын курамы жок болгондугуна байланыштуу кылмыш иши козгоодон баш тартылсын деген чечимдер келип түшкөн дейт. Бүгүн азыр мен бул жакта ИИМдин өкүлчүлүгүн туура эмес маалымат берип атат деп мен жалпы кыргыз элине айтам. Экинчиден, урматтуу катышуучулар, мына мага түшкөн 27 арыздар, 27 арыздын ичинен мага менин округума, ошо 7 округтун 5-өөнө гана 18 арыз тиешелүү болгон. Бирок эки округка бир дагы арыз тиешеси жок. Ошого карабай мына Кочкор Ата, Чайчы, Кызыл Сеңир, Чайчы менен Кызыл Сеңирге бир да арыз түшпөсө дагы менин 75 добушум бүгүнкү күнгө жокко чыгарылып, 9 округтун 8 чечиминин негизинде далил жок деп табылса дагы менин 688 добушум кайра артка кайрылып калыбына келтирилген жок. 688 добушумду мына акыркы чечим менен кайра артына кабыл алып кайтарып бергиле. Андан кийинки чечимди мен мына Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин мына бүгүн мен карайын. Срок давности өтүп кетти деп атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы деп турат. Биз, урматтуу комиссия, биз ушул мыйзамды бүгүн тааныбызбы? Тааныбызбы? Эгер таанысак, бул мыйзамдын 44 беренесинде, мен спокойно айтайын дедим эле, мен азыр туура эмес обвинение болуп калды. Жооп бербейбиз, сиз айтып атпайсызбы? Кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечимдер чыгарылган деп атасыз. Сиз бүгүн кайрадан иш козгоодон коркуп Сиз азыр выступление кылып атасыз. Преступление кылып атасыз. Кыргызстандыктарга. Бул суроо бердиңиз, суроого жооп берсин. Мына айтып атасыз, бүт Өзгөн роводу Өзгөн роводу, ГУВД бүт барды тергеп, бир дагы далил жок болгон үчүн иш кыскарган. Жок, тияктан жооп бериңиз. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, бизде билесиңер, тергөөчүнүн токтомун прокурор бузууга милдети бар да. Укугу бар. Ошол себептен 25 жылдын 1 декабрында Ош областынын прокуратурасы тарабынан 25 жылдын 30 ноябрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жана процессуалдык кодексинин менен жокко негизинде кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө кабыл алынган токтому жокко чыгарылып, кошумча текшерүү үчүн жана толугу менен карап чыгуу үчүн прокуратура тарабынан тергөө Ош областтык тергөө кызматына жөнөтүлгөн. Ош областынын тергөө кызматы
кылмыш иши козгогондон токтом чыгарган. Менский калаастагысында мүчөлөргө дагы токтомун берейин. Электронный стрик коду бар. Калган жакта карасаңар чыгат. Бизде көрсөңөр болот. Иш козголгонча токтому 6 декабрь. Биз агачыңыз сизге дагы мен кечиресиз, мен коркуткан эмес. Мага суроо берди, мен суроого жооп берип атам. Ички иштер министринин өкүлдөрү, сиз айтып атасыз, ушул кайрадан иш козголгон деп. Иш козголгондугу тууралуу. Сиздин колуңузда бир мындай өзгөндүкүн, кара суунукун, оштукун кылып прокуратура 3 жолу бузган. Кайра 3 жолу далил жок болгон үчүн токтом чыккан, урматтуу ички иштер министрлиги. Силер азыр кайрадан задний число менен мага атайлап жасап атасыздар. Менин колумда мен токтом бар. Урматтуу ички иштер министрлиги, бул аныкталбагандыгы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы караган. Борбордук шайлоо комиссиясы, мен катуу сүйлөсөм кечирип коюңуздар, Борбордук шайлоо комиссиясы бул боюнча кароосуз калтырылсын, талкуу боюнча деп бул уже маселе каралган, чечим чыккан. Дагы неме барбы? 27 арыз боюнча урматтуу ички иштер министрлиги кандай фактылар менен иш козголду? Кандай bir процессуалдык иш-чара көрсөтүлдү? Мен 27 фактын боюнча айткан жокмун. Бизде азыр ыкча маалыматтар бар, жана жердеги WhatsApp'та жүргөн дагы маалыматтар менен ыкча маалыматтар да бар. Добуш сатуу боюнча, ошол боюнча айтып атам. Мен кошумча маалымат берем, ага тергөө аракеттери бүтсө, кошумча маалыматты сизге беребиз. Азыркы маалда мен сизге мунун көчүрмөсүн деле сурасаңыз берем. Кылмыш иш козголгондугу боюнча. Ушул кылмыш иш козголгон округ боюнча 50-44 беле, канча эле? 55-77 беле? Силер тиешелүү органдарга кайрылып, ошол жердеги ОИКтин чечимин, жыйынтыгын жокко чыгаруу үчүн чечим чыгардыңарбы? Урматтуу Ыргал Карымшаковна, ал чечимди мен чыгарбайм. Биз кылмыш иш козгоп, мен бияка суроолорго жооп бергенге келдим. ОИКке силер бердиңерби ушул боюнча? Мен бияка жооп бергенге келдим, мага суроо Урматтуу берди. Тынчтыкбек Мен мырза, айтып атам, ушул күнгө чейин аймактык округ боюнча кылмыш иши козголуп, азыр Мен тергелип дагы атат. бир жолу айтып кетейин. Кайра эле ушул ички иштер министрлигинин милиция органдарынын официалдуу түрдө берилген маалыматына таянып, бул чечимдер кабыл алынып атат. Урматтуу Тынчтыкбек мырза, бүгүнкү күнгө чейин жаңарык боюнча жыйынтык жокко чыккан эмес. Урматтуу Тынчтыкбек мырза, ошол жерде бир факты бар деп атат, туурабы? Бул ички иштер министрлигинин бир нече жолу отказ болуп, мына прокуратура кайра кайтаргандан кийинки бир да ошол жердин жыйынтыгы жокко чыккан эмес. Тескерисинче башка округдар боюнча жыйынтык чыккан. Биз Борбордук шайлоо комиссиясы, биз тергөөчү эмеспиз, прокурор эмеспиз, сот эмеспиз. Биз ошол сиз байдан бери апеллировать эткен конституциялык мыйзамда так жазылып турат. Мыйзам бузуучулук боюнча айрыкча ошо добуштарды сатып алууда, же административдик ресурсту колдонгондо, же башка учурларда Борбордук шайлоо комиссиясы укук коргоо органдары менен кызматташат. Ушулардын берген маалыматына таянып, биз чечимдерди кабыл алабыз. Тынчтыкбек мырза, анда мына 55-48, 50-40 Чайчы жана Кызыл Сеңир округундагы добуштар эмне үчүн жокко чыккан? Ыкчам чара көрүү координациялык топтун маалыматына ылайык округдук шайлоо комиссиялары ошо чечимди чыгарып, жалпы жыйынтыкты чыгарды. Тынчтыкбек мырза, бул жерде жазылып турат. 8-чи чечимде, ОИКтин чечиминде эч кандай бир дагы факты такталган эмес депчи. Тем более ушул эки округга бир дагы заявление түшкөн эмес. Заявление түшпөгөнүнө карабай туруп, мына менин колумда 4 токтом турат. Мен бүгүн алдым. Заявление түшкөн эмес деп атат. Түшкөн эмес. Барбы жокпу? Чайчы менен Кызыл Сеңирге. Ыргал Карымшаковна, берде кылмыш иш козголот арыз менен опер кызматкердин билдирмеси менен, милиция кызматкеринин билдирмеси менен. Берде биздин милиция өзгөн районунун милиция кызматкерлеринин билдирмеси түшүп атат. Ушундай WhatsApp'та жүрөт. Бул добуш сатуулга шек болуп атат. Ошол себептен каттап текшерели деп, ошол себептен берде биздин ыкчам кызматкердин билдирүүсүнүн негизинде кылмыш иши козголуп атат. Урматтуу Тынчтыкбек мырза, бул маалыматтын WhatsApp'ка чыкканына 15 күндөн ашып кетти. Ушу күнгө чейин МВД 3 жолу иш козгоп, 3 жолу токтом чыгарган. Кылмыштын фактылары жок болгон үчүн бул жокко чыгарылсын деп. Бул боюнча кийинки Кочкор Ата 50-39 боюнча, мен 183 добуш алганмын. Мен бир гана ушул жерден биринчи орунду алгам. Себеби менин өзүмдүн кичи мекеним.
Кыялбек Тойчуев, Миталипулу Элдияр жана Рыспаев Кайратбек үчөө арыз жазган. Үчөө бул районго бир дагы жолу басып келген эмес. Үчөө тең Сайыпбаев Нурлан деген кандидаттын доверенный лицолору, күйөө балдары же достору же жердештери болгон. Үчөө бир жолу басып келбей туруп үчөө арыз жазып, бүгүнкү күндө бир мүнөткө бүгүнкү күндө бардыгы өздөрүнүн жазганынан отказ кылып мына биринчи этажда күтүп турушат. Бирок сырттан киргизилбей атат. Ошол азыр мына чогуу баргыла, чогуу барсын, жазсын. Мына жок, мына участкаларда арыз жок. Биз жазган эмеспиз деп жазсын да. Менин колумда да турат, сыртта өздөрү да турат. Ооба, ошо өздөрү азыр барып башкы прокуратурага жазсын. Биз башкы прокурорго мен да айтайын. Урматтуу коллегалар. Кийинки. Жок, кийинки. Кечиресиз, Тынчбек мырза, менин укугум. Сизге выступление площадка эмес. Тынчбек мырза, менин бир мүнөткө мен регламент выступление кыла элек, мен суроолорго жооп берип атам. Мен суроолорго жооп берип атам. Регламент боюнча. Урматтуу шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, урматтуу жалпы кыргыз эли, урматтуу президент, урматтуу УКМКнын төрагасы. Мына бүгүн менин колума саат 10:40-та мен араң гана Нурмамат Сулаймановтан 9-округтун документтерин видеого тартып, мен видеомду көргөздүм. Араң алдым. Ал киши мен сени тааныбаймын деп бакырып менен урушкандары бүт бардыгы фиксировать этилди. Ошондон кийин гана мага 10:41-де биринчи этажга түшүп, эч кандай подпись коюлбай, 9-округтун шайлоо жыйынтыктарына тиешелүү болгон документтерди менин колумда биринчи жолу берди. Биринчи жолу. Урматтуу тууган кыргызстандыктар, урматтуу шайлоо комиссиясы, алар айтып атат, сиздин фамилияңыз жок болгон үчүн, же болбосо сиз биздин милдетибиз болбогон үчүн, биз дейт сизге эч кандай отурум болгондугу тууралуу, чечим чыккандыгы тууралуу уведомление бергенге милдеттүү эмеспиз деп. Мен 5-декабрь күнү Facebook'tan ушул маалыматты 7-округтун жокко чыккан маалыматын угуп, мен саат 7-8-дерде кечинде ушул БШКга келдим. БШКга келгенде биринчи Тынчбек мырза, мен сизге жолуктум. Жолукканда сиздер айттыңыздар, башкаларга да жолугуп чыктым. Алар айтты мага, биздин колубузда эч кандай материал жок. Эртең саат 6-сы күнүз эртең менен келет колубузга. Ошондо гана сиз алып, обжаловать этип бизге арыз жаза аласыз деп. Мен ошондон бери мына 5-инен бери ушул жерде эртең менен кеч күнү түнү, мындай түн эмес, күнү болуп атам. Бир дагы жолу мен колума официалдуу кагазды ала элекмин. Алар мынтип айтып атат. Жок, 1 мүнөт. Мен бир статья айтып коеюн. 1 мүнөттөн кийин микрофон өчүрөсүң. Мол статья боюнча бул жерде жазылып турат. Конституциялык мыйзамдын 44-беренесинде жазылып турат. Арыздарды ошондой эле шайлоо укуктарын, шайлоо мыйзамдарын бузуулар жөнүндө маселе каралган башка учурларда кызыктар жактар же алардын өкүлдөрүн кароонун күнү, убактысы, орду жана жөнүндө кабарландырат. Көрсөтүлгөн жактар каралып жаткан маселенин маңызы боюнча түшүндүрмөлөрдү берүүгө жана далилдерди келтирүүгө укуктуу дейт. 5-пункт. Шайлоо жүрүмүнүн субъекттеринин шайлоо укуктарын бузган округдук, аймактык шайлоо комиссияларынын, алардын кызмат адамдарынын чечимдерине же аракеттерине борбордук шайлоо комиссиясына даттанылат деп. Мен даттандым бүгүн. Буга чейин дагы болжолдуу даттангамын. Бирок бардыгы каралбай, сиздин суроогуңуз өтүп кетти деп менин колума жоопту бүгүн беришти. Эч кандай суроо өткөргөн жок, себеби окончательный решение, окончательный токтом мына азыр каралып атат. Рахмат. Рахмат. Отурыңыз. Урматтуу коллегалар, суроо барбы? Чечим токтом долбоору боюнча сунуштар жокпу? Токтом долбоору добушка коюлат, ким макул добуш бериңиздер. Ичкеев макул. Мамбетаипов макул. 11 макул, токтом кабыл алынды. Стенограмма үчүн айтып кетейин, себеби мына 8-9 маселе боюнча токтом кабыл алгандык боюнча мен айтып бүт элек деле кызыккан тараптар чыгып кетти. Мыйзам чегинде борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун сотко даттанса болот, сотко кайрылса болот ушу токтом боюнча. Урматтуу коллегалар, ушу менен күн тартибиндеги маселелерди толугу менен карап чыктык. Тиешелүү токтомдор, чечимдер кабыл алынды. Катышып бергениңиздерге чоң рахмат.